21 февраль урматтуу көргөзүү программабыз уланууда. Бүгүнкү биздин темабыз албетте эл аралык эне тилине арналган тема болуп атат. Бүгүн дегеле кайсыл жерде болбосун ар улут өзүнүн эне тили туурасында сөз кылып атса керек. Бүгүн да биз мына ушул өзүбүздүн эне тилибиз туурасында сөз кылалы. Биздин студиябызга ардактуу коногубуз келген. Биз тааныштырып өтөлү. Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер Райымжан Курбанов агайыбыз. Кош келиңиз. Кутматыңыз менен агай. Чоң рахмат. Алмаз Айпери, таң ерте бүгін студияңарға чакырган үчүн чоң кубанычтамын. Анан баягы азыр эртемен турсам ушунда күн сонун болуп турат. Кар жаап атат. Кыргыз айтпайт, кар жааса жер тоет, жер тойса эл тоет деп коет. Кыштан кыштай, кыздан кыздай болгон жакшылап коет. Ошон үчүн баягы азыр дагы көбүрөөк жаап берсе дагы жакшы болот эле. Анан тим эле ушунчалык жыргап келдим. Бир чет эрте турган жакшы, баягы Кудай ырыскын чачат деп. Анан ушунун күчтүү баянып албетте силерди дагы жалпы мекендештерибизди бүгүнкү ошол эл аралык эне тил күнү менен куттуктайбыз. Бул майрам балким англичандарга, орустарга, француздарга андай эле мааниси жок майрамдыр. Бирок биздин кыргыздар үчүн бул өзгөчө майрам да. Себеби бир 70 жыл бир аз ошол баягы эне тилибизге андай көңүл бөлүнбөй экинчи жакта калып калды да. Ошондуктан азыр Кудай дейли, мынакей быйыл эми 30 жыл болот кыргыз мамлекет тил болгонуна. Өтө эле жогорку деңгээлде деп айтпасак дагы кандай деңгээлде аракеттер бар. Агай, айтсаңыз, мына көпчүлүк депутаттар болобу, жогорку жакта иштеп турган ишмерлер болобу, мына ушул эне тилде өнүктүрүш керек. Ар бирибиз эне тилде сүйлөшүбүз керек. Керек болсо жанагы жазылган документтердин бардыгы эне тилинде жазылыш керек деп айтып келатат, бирок эмнегедир ал нерсе өнүкпөй атабы, же эми ишке киришип атабы, эмне болуп атат ушул жагы? Ошо деп коебуз дагы, бирок иш жүзүндө аракет андай ошол мен кечирип койсоң, ошол эгер депутат болсо баары эле бир жерде министр болуп калышат. Ошол министр болгондон кийин ошол министрликтеги иш кагаздарын толук кандуу мамлекеттик кыргыз тилинде жүргүзүшпөй атат да. Мындай алганда бүт ошол жетекчилердин баардыгы эле Кыргызстанда балким азыр бир 95%, 90% макул ошол кыргыздар өздөрү. Бирок ошого карабастан иш кагаздары дагы эле ошол мамлекеттик кыргыз тилинде жүрө элек. Бул бир жагы. Экинчи жагы, биз албетте көп тилдүүлүк боюнча биз чет тилинде мыкты билишибиз керек. Бирок биринчи кезекте албетте эне тилибизди, кыргыз тилин мыкты билишибиз керек. Анан мен дайым ошол жаштарга айтам, биз ошол эне тилибизде, кыргыз тилинде сүйлөгөндө башка улуттар кызыга тургандай, суктана тургандай сүйлөшүбүз керек депчи. Бирок тилекке каршы сөз байлыгыбыз аябай начар. Жаш балдар эмес, улуу моундар деле баягы орус туугандар менен же башка кошмо мамлекеттер менен ошолордун тилин кошуп сүйлөгөнгө аракет кылабыз да. Же болбосо ошондой ошолордун тилин кошуп сүйлөсөк сөзүн, балким бир уккулуктуу болот деген түшүнүк бизде калып калган да, ошолордун. Ошондуктан баягы сен күйбөсөң, мен күйбөсөм ким күйөт дейт. Баарыбыз аракет кылышыбыз керек да. Баарыбыз аракет кылып, ошол жанагы эне тилибизди сүйүшүбүз керек. Ошондо гана кыргыз тили өнүгөт ошолордун. Ансыз ал жанагы миллиондогон, миллиарддаган акчаны бөлүп коюп, мынакей кыргыз тилин өнүктүрөбүз деп кое туруп, аны менен жөн эле акчаны бөлүп коюп олтурсак олтура беребиз. Баарыбыз ошол бийлик башындагылардан баштап туруп, тигил карапайым адамдарга чейин Кыргызстан жөнөкөй жарандары дагы бүт баарыбыз ошол мекенчил болушубуз керек да. Мекенчилдиктин башаты бул тил. Балким агай кээ бир жерлерде баягы орус тили менен буйрутма берип, орус тили менен баягындай команда берип, балким окшошпой калып, кайра орус тилге түшүп атышкан жокпу? Мисалы, ошол эле аскер кызматкерлери түздөнгүлө түз тургула какайгыла деген сыяктуу бир ушундай командаларды берип башташты эле, анан кайрадан окшошпойт экен деп орус жагы өтүп баштады. Жок, азыр күч органдарында деле бүт ошол мамлекет кыргыз тилинде ошо жүргүзүп атышат иштерин. Анан эми мындай да көч бара-бара түзөлөт дейт. Баягы эми орус тили менен бир өлкө, бир мамлекет болуп 70 жыл жашадык. Анан кийин алардын баягы кечирип койгула, кыргыздын бир жакшы сөзү бар, баягы кошунаң баягы казы үрдөк, аялы кыз көрүнөт дегендей, ошо бир башка улуттардын тилинде бир кээде бизге кызык көрүнүп кетет дагы. Ошолордун баягы ошолордун тили жакшы, темне укмуш деп анан кийин мактай баштайбыз да. Же өзбек туугандардын тили жакшы, казактардыкы жакшы деп. Анан чын-чынына келгенде
баягы сүйүктүү татынакай сулуу тилим, мээримдүү жүрөгүмө жылуу тилим, ширелген жакут менен көркүчексиз тамшанткан, такылдаткан балдан шерем дегендей, ошондой бир сонун тилибиз бар. Болгон ошону сүйлөй билишибиз керек да. Ошондо сүйлөй билсек, албетте кыргыз тили өзүнүн баягы көркүнө чыга түшөт да. Кептин баары өзүбүздө ошо сүйлөгөндөчү ошолордун. Агай, айтсаңыз, мисалы азыркы учурда баягы кыргыз тилин биз көтөрө албай атабыз, туура эмес сүйлөнүп атат, ката жазылып атат, керек болсо көрнөк жарнактардагы туура эмес жазылган жерлер бар дегендей. Негизи бул баягы ушул жактарын айтып берсем көп да. Ал эми сиз сүйүнүп аткан, кыргыз тили өнүгүп аткан жер көрүп атасызбы? Сиз кайсыл жерде бир өнүктүрүп атча, салым кошуп атча, же болбосо кайсыл жерден бир көчөдөн көрүп деле бир сүйүнгөн жериңиз барбы? Сүйүнгөн жерим албетте, сүйүнгөн жерим аябай көп. Ошолорунда улам жылыштар бар. Айрыкча мен жаштар менен көп жолугушам да. Жаштар менен көп жолугушам. Кудай буйрса, могул апрель айында чоң студенттердин ошол форумун өткөрүп атабыз. Мекен тил, маданият жана жаштык деген. Айбек Осмонов деген кыргыздын бир мекенчил ишкер, табышкер жигит ошол демилге көтөрүп, Жанарбек Алымов деген Бишкек шаар кеңешинин депутаты менен азыр чогуу иштерди алып барып атабыз. Аскар деген жигитибиз бар, Улуттук университетинде ошол жаштар боюнча иштейт. Ошолорунда азыр чогуу киришип атабыз. Анан жаштардын эне тили болгон мамилеси кээде баягы азыр мени мындай да, ыраазы болом жаштаргачы. Анан кээде улам мезгил өткөн сайын жаштар күнөөлөй беришет да. Өзүң мындай жаш улгайып калды, могу жаштар бузулуп кетти дей беришет да. Бирок жаштардын ичинде ушунчалык мекенчил жаштар көп. Ушунчалык баягы англисче, французча, немисче сайраган жаштар көп ошолошма. Ошол учурда эне тилинде сүйгөн жаштарыбыз көп. Ошондуктан жаштардын бул тилге болгон мамилеси, албетте мен жаштардын баарын айтпам, бирок жаштардан арасынан ошо суурулуп өзгөчөлөнгөн жаштар аябай көп ошолошунда. Спорт ордосунда бүт шаардагы ошо 14 жогорку окуу жайынын студенттери мен ошол сүрөтүмө илишип өздөрү 100 сомдон билет кылышып, мына 14 жогорку окуу жайынын эң кыйын ошол жаштары 2,5 миң студент тил, ошол мекен тил, маданият жана жаштык деген ошол кечени уюштурушту да. Мен барсам, мына менин сүрөтүмдү илип коюштур. Мен өзүм да барып жаштарга ыраазы болдум. Адабий музыкалык кече. Адабий музыкалык кече. Мен ыр окудум. Ал жерден Мирбек ата, Беков, Омар алар ырдап турушту ошолорунда. Демек адабий музыкалык кече болду да. Мына ушинтип тилди өнүктүрсөк, ал эми жанагы көрнөк жарнактар, бул баягы албетте алардын баары ошол кыргызча болсо аябай сонун болот эле. Бирок тилекке каршы жакшы болбой атат ошолорунда. Бирок мунун баардыгы баягы утурумдук нерсе. Акырындап. Кептин баары өзүбүздөн. Өзүбүз ошол баягы таза сүйлөсөк, эне тилибизде жагымдуу, укулуктуу, таасирлүү сүйлөсөк, ошондон кийин акырындап баары бүт баары оңолот. Ал дегеле жана туура жазуу, анан ошол жана көрнөк жана калып биринчи кезекте бир жакшы сүйлөп алалычы. Анан калганы анан кийин өзүн жолуна кете берет. Буюрса тилекти жакшы кыла берели агай. Анан көтөрүп келипсизби? Гезиттерди көтөрүп келипсизби? Тил жана маданият деп атат. Эмне болгон гезит, кайсыл жакта чыгат, сатып алып окусак болобу? Ушул тууралуу дагы. Тил жана маданият гезити, мурда бизде эне тил деген гезитибиз бар эле. Кийин заман тартышты, баягы ушундай тартыштан кыйынчылыктан каражаттын тартыштыгынан чыкпай калган эле. Азыр бүт баарын түстүп чыгарып атабыз ошолордун. Ал эмес ошол четтеги ошол мекендештерге дагы азыр жөнөтүп атабыз. Бул жерде саясат жок, ушак жок ошолорунда. Жанагы тигил ырчы машина алды, бул сумкасын урдатып берди деген жаңылыктар жок да. Бул жерде ошол адабият, маданият, албетте поэзия, анан бүт ошол жанагы китеп окууга үндөө. Анан арт бет болсо мынакей тайбөйүк деп кичинекей ошол баягы жомокторду беребиз. Чоң атасы чоң энеси, тай ата тай энеси, ата энеси неберелерине, балдарына жомок окуп берсин деп. Азыртан ошол биздин келечегибиз ошолор да. Мына ушул азыр эми бүт жазылуу менен гана иш кылып атабыз азыр. Бирок мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жалпы ушул мекендештерге терең ыраазычылык билдирем. Азыр жазылуу күндөн күнгө ошол тил жана маданият гезитине жазылуу көбөйүп атат да.
Бул да болсо ошол баягы мекендештердин ошол эне тилин сүйгөндүк, кыргыздын маданиятын сүйгөндүк болсо керек, сыйлагандык болсо керек. Агай, анан ушак жок деп калдыңыз, ушак жок жакшы эле толуп атабы анан кезип азыр? Ушактан башка бизде толтурат ошолдордун. Себеби жанагы тамсилдерди берсе болот, аңгемелерди берсе болот ошолдордун. Ошондой эле албетте жанагы могул сүрөт искусствосу бар ошолдордун. Мына ошолорду чыгарышыбыз керек. Маданияттын түрү көп да. Маданият дегенде жеке эле биз кечээ жана театр, филармония ырчыларды бербейбиз. Ошол жана сөз маданияты, жүрүм-турум маданияты, жана эфирдин алдында сүйлөштүк, ошо таштан таштаба деген да өзүчө маданият. Эмне үчүн баягы чет өлкөгө барып суктанабыз? Баары шаар таза экен, элдер маданияттуу экен, анан сөгүнүшпөйт экен, кыйкырышпайт экен дейбиз. Мына ошонун баардыгы ошол маданият. Агай, балким бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр кайсыл жактан алсак болот, сатып алсак болобу деген суроо телекөрүүчүлөрдө жаралган болсо. Азырынча биз жазылуу менен гана иш алып барып атабыз ошолдордун. Анан себеби мунун баардыгына мындай баягы мен айтпайм элдин баарын, бирок эл жеңил желпи жанагындай ушак айынга саясатка өтө көнүп атабыз дагы. Ошон үчүн бираз жанагы жарнама керек экен да. Биз азыр түз ошол жанагы Кыргызстандын бардык райондору менен мен жолоочуларга чыгам да. Чыңгыз кайда, мен кайда деп Байлдасан огой учурунда айткан го. Чыңгыз кайда, Париж кайда, Лондондо эмне кетсе бир маанилүү чогулуш болгонго деп. Байдылда кайда десе бүгүн барса Баткенге, эртең барат Кочкорго. Эмне кетсе туз берип жүрөт койлорго деп. Анан кийин мен Байдылда болуп бүт ошол тиги Танаска барам, Мошко барам, тиги көлгө барам дагы, анан Кудай дейли. Анан азыр мынакей Кудай буйрса былтыр Астанада болдум. Анан 23-сентябрда сүрөттөр бар экен. Мына ошол Астана ошолдорунда. Анан кийин Москвада болдум. Москвада Спартак стадион ошол кечи аренасында 10 000 биздин мекендешибиз чогулду. Ал жерден Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев, Бишкек шаар кеңешинин депутаты Жанарбек Алымов, экөө тең Жанарбек, мына ошол жигиттерибиз уюштурушуп, анан биринчи жолу кыргыз тили майрамы ошол чет өлкө деп коелу эми, ошол жакта 10 000 адамдын катышуусу менен аябай чоң жогорку деңгээлде белгиленди да. Анан бүгүн дагы ошол көптөгөн ошол чет өлкөдө ошо мекендештерибиз ошо эне тил күнүн ошол майрамдап атышат. Кореяга барганда, эми Кореяга 2 жолу барып келдим. Корея окшойт ага. Тиги Корея мекендештерге рахмат, ошол четте жүргөн. Ошол мен барып келишимде бир 2-3 миң доллар. Ошонун баарын көтөрүшүп, мени чакырышып, ошол тил боюнча иш-чара өткөрүшүп. Анан 7,5 саат учуп барсам, самолеттон түшкөндө эле карасам, эми 7,5 саат учуп барсам, ошко эмне 40 минут, 37 минутта жетесиң. Кыргыз тилимди сагындым деп жазып коюштур да ошо. Тиби көзүңөн жаш чыга түшөт да, ушунчалык баягы четке чыкканда ошончалык мекенге болгон кусалык, сагынуу. Баягы ала тоо калпагын кийген кезде, аскасы көк асманга тийген кезде, мен дагы жолго чыгам таңды тоосо, кучактайм ой кырларын ырга кошо. О досуң кыргыз жери ырдан бүткөн, со досуң кыргыз жери нурдан бүткөн. Баракелде. Агай, сиздин баягы ырды көркөм окуганыңызды билебиз, бирок ырдаганыңызды билбейт экенбиз. Мына бүгүн эксклюзив болду окшойт. Биз үчүн, балким кээ бир телекөрүүчүлөр үчүн дагы. Ал мен барганда алар менен чоң ырдайбыз, мекендештер менен. Мына анан Туркияда, Анталияда болдук, Стамбулда былтыркы жыл нерсе менен да, ошолдордун. Кудай берсе, мына азыр март айында Малайзияга ошолдордун чакыруу келди. Ал жака Кудай берсе. Ал жака барабыз, анан Италиянын Сардиния деген аралында, Кальяри деген шаарында ошол жерде 1800 кыргыз бар экен. Ал жака чакырып атышат. Буюрса азыр чакыруулар аябай көп ошолдордун. Болду болсо ошол мунун баардыгы ошол кыргыз тилин жайылтуу боюнча. Жайылтуу, ошол баарын жайылтуу, анан кийин барганда ошол эне тилин унутуп калбасын балдары ошолдордун. Агай, көпчүлүк жака барат экен, сөзүңүзгө аралжы ким каржылайт? Каржылаган
бул мен айтып атпайм, жанагы байлды болуп жүрүүдөн жана мекендештер деген форум болуп, Роза Отунбаева эчекебиздин фонду уюштурушуп, ошол жерден Шайлоо Дүйшеевтер менен бир ырын окуп бердим. Анан бүткөндө эле ал учурда Москвада Болот Жунус деген элчибиз азыр өкмөттө иштейт. Ал келип айтты, байке Москвага келип бериңиз деди. Ал мен айттым, каражат жок, биз кез чыгарабыз, каяктан ушунда. Баарын өзүбүз көтөрөбүз. Анан эле ошол жерден Германия, Бельгия, анан бүт ошо баары ошон башталып кетти. Мындай алганда баарын ошолор өздөрү каржылап атышат. Анан бирок азыр мен ошонун күчөтүп байланып, Жанарбек Алымов деген жигит ошондой мекенчил жигит экен. Анан азыр кеңешип ошол чогуу бирге баралы, ошол ошондой мекендештерден кабар алалы деп азыр жакшы иштешип жатабыз ошол жигит менен буюрса. Түшүнүктүү. Ага, эми сизди ушунча алып келгенден кийин, сизди чакыргандан кийин, сизди ыр окутпай, айттырбай кетирбейт окшойбуз. Азыр ошол сиз ыр окусаңыз, ошону менен биз маегибизде жыйынтыктайлы. Бир өзүңүздүн жүрөгүңүздөн чыккан, эми бардык ырларды мыкты окуйсуз, бирок сиздин эң жүрөгүңүзгө жакын ыр. Жүрөккө жакын серким албайлы. Эми тил жөнүндө жакшы айттык. Бул тил деген адабият, тил деген маданият, тил деген керек болчусу баягы сүйүү деп айтайынчы. Сүйүү дегенде мен жаштарга айтам да, кыздарга силер ошол жанагы жакшы ырларды окуп берсеңер, батыраак жагасыңар депчи, ошол ошондой. Анан мына Кудай берсем жанагы биз алмас мына 23 сентябрда биздин байрам деп айтабыз, бирок ал жерде эркектердин байрамы деп жазылган эмес. Ошого карабастан бир жумадан кийин демек жаз келет. Жаздын жылуу үйлөө менен бирге биздин кыздардын, энелерибиздин, эжелерибиздин демек 8 март майрамы келет. Бир ашып кетсе 15 күн калдыр. Баягы айымдардын ажайып бир күнү деп аздык тутуп кастарлыган калкыбыз кутман жерге жаз мейрамын жаргылып, куттуу болсун 8 мартыңыз деп жалпы аял сатын куттуктайбыз. Анан ошондуктан мен жаштарга айтайын дегеним, мисалы үчүн жанагы сүйүү жөнүндө бир эрди окуган турам, эми тил боюнча айттык да, ошол ушундай. Омар Султановдун бир мындай жакшы сүйүү жөнүндө эри бар. Сен бир жансың аруу таза сезимтал, унут кылбай бир нерсени эсиң ал, келатканда болбой келген кош көңүл, андан көрө келбей кара кетип кал. Кош көңүлдү көтөрө албай сүйүшүү, дал ошондо оту күбө күйүшүү, асен келсең башка баарын унутуп, караңгыда жарык чачат түн ичи. Айда балкып бал-бал жанат асманда, эмне жесиң көңүл толкуп ташканга, ичкен ашты жерге коюп эстегин, ошол болсун олтурсаң да бассаң да, башка баары утурумдук дүнүйө. Түбөлүктүү бир сүйүү бар, сүйүүдө ташта барын кучагыма кел жаным, журт башкарган бектер көрсүн эл камын, ал экөөбүз жан берели сүйүүгө, уялбачы, кысынбачы сен дагы деп туруп анан бир аз ал жердин ар жагын карасаң окуп берейин, караса телевидение кандай болот. Эрдим тийиштеле бүлкетип, сезим жанды от койгондой дүртетип, денең соруп кетип барат денемди, айтчы жаным кандай кылсам мен эми, үнүң чыгар, асман жерге улансын, сезим балкып жүрөк толкуп кубансын, мен унчукпай үн салайын ааламга, кыйрап калган дүйнө кайра куралсын. Ушул дүйнө, жалган дүйнө турбайбы, куруп калсын убай сана кургайгы, көзүңдү жум, унут жаным бардыгын, мен унутуп ушинтип бер жыргайлы. Махабатты жаңылануу жашаруу, андагы аруулануу тазаруу, таң менен түн айкалышкан учурдай, айкалышып күндө кумар жазалы деп. Муну мен эмес, Омар Султанов айткан. Сизге телегер ачык билдирели. Бассаңыз, турсаңыз, кыргыз эли деп, кыргыз тили деп күйүп келесиз. Мына ушунуңуздан жазбаңыз агай. Сизди көрүп жаштар өссүн, сизди көрүп биз дагы эне тилде өнүктүрөлү, салым кошолу. Анан албетте бизге таң эрте өзүңүздүн убактыңызды аябастан келип бергениңиз үчүн өзгөчө бир ыраазычылык билдирели. Рахмат силерге дагы, мен силерди дайым көрүп жүрөм, силердин телевидение ушул аябай азыр баягы базар экономикасында баягы таңдаштык, конкуренция деп коет. Азыр аябай эл оозуна алынып калдыңар. Бат албетте силердей мыкты алып башчылар бар. Жетекчиңер дагы Нурланбек Шакиев мырза чоң тажрыйбалуу жетекчи, андыктан силерге да ийгилик каалайм. Жакшы, алдыңкы мыкты телекөрсөтүүлөрдөн болду. Чоң рахмат сизге. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын маданиятынын эмгек сиңирген ишмери Райымжан Курбанов болду. Биз болсо Таң Манай программасын улантабыз.